Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 7 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүн акыркы глава болгон термелүүлөр жана толкундар деген тема боюнча көнүгүүлөрдү иштейбиз балдар. Бүгүнкү сабакта механикалык термелүүлөр жана толкундар жөнүндөгү негизги түшүнүктөрдү кайталайсыңар. Механикалык термелүүнү мүнөздөочү чоңдуктарды өздөштүрүү үчүн көнүгүүлөрдү иштейсиңер. Анда бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Термелүү кыймылы дегенибиз мезгил менен кайталануучу кыймылдар термелүү кыймылы болуп саналат. Термелүү кыймылынын мисалдары кайсылар? Маятниктин термелүүсү, математикалык маятниктин термелүүсү, селкинчектин термелүүсү, пружинага илинген жүктүн термелүүсү, сааттын жебесинин кыймылы дагы термелүү кыймылына кирет. Вертикалдуу абалдагы пружинанын термелүү кыймылы, шамалдан бактарактардын башынын кыймылы, пружинанын горизонталдуу абалдагы кыймылы, канаттуу куштардын канатынын кыймылы термелүү кыймылына кирет. Жүрөктүн согушу, жердин титиреши, мына ушулардын баары термелүү кыймылы болуп эсептелет балдар. Термелүүнүн эркин жана аргасыз термелүү деген түрлөрү бар. Мисалы, математикалык маятник термелүү кыймылынын эң жакшы мисалы деп атаганбыз. Узун бышык жипке илинген жүк математикалык маятниктин модели болот. Эгерде маятникти тең салмактуулук абалынан чыгарып кое берсек, ал термелүү кыймылын жасайт. Сырткы күчтүн аракети астында пайда болгон термелүү аргасыз термелүү деп аталат. Маятникти термелүү кыймылына келтирсек, өзүнөн өзү сырткы күчтүн аракетисиз термелүү жасаса, анда мындай термелүүнү эркин термелүү дейбиз. Мына ушул маятниктин термелүүсүн графикте мындай кылып сүрөттөйбүз балдар. Эми дагы термелүүнүн түрү бар. Мисал үчүн, пружинага илинген жүктү колубуз менен тартып кое берсек, термелүүгө келет, акырындап өчөт. Мындай термелүүнү өчүүчү термелүү дейбиз. Эми механикалык термелүүнү мүнөздөочү негизги чоңдуктар кайсылар? Маятникти тең салмактуулук абалынан x1 жана x2 аралыгына жылдырганда жылышуу пайда болот. Нерсени тең салмактуу абалынан эң чоң которулуу аралыгы термелүүнүн амплитудасы деп аталат. А тамгасы менен белгиленет. Тең салмактуулук абалдан оң жакка жылдырдык, ошол тең салмактуулук абалдан чыккандан кийинки эң чоң жылган аралыгы амплитудасы деп аталат. Амплитуданы графикте мындай кылып чийип алабыз. А амплитудасы. Амплитуданы тең салмактуулук абалдан чыгаргандан кийин бурчту чоңойтсок, анда амплитудасы дагы чоңоюп атат. Амплитуданын чоңоюшу менен графикте чийменин көрүнүшүн көрүп атасыңар. Амплитудасы чоңойду. Амплитуданы А тамгасы менен белгилейбиз дедик. Анын бирдиги метр. Эми бир толук термелүүгө кеткен убакыт термелүү мезгили деп аталат деп атаганбыз. Термелүү мезгилин биз чоң Т менен белгилейбиз. Чоң Т барабар кичинекей Т бөлүнгөн N. Чоң Т термелүү мезгили, N термелүүнүн саны, кичинекей Т термелүүгө кеткен убакыт. Бирдиги секунда. Эми термелүүнүн мезгилин кантип элестетсек болот балдар? Бир толук термелүүгө кеткен убакыт деп атадык. Маятниктин тең салмактуулук абалдан чыгарып солго, кайра оңго четтеп, баштапкы тең салмактуулук абалына келгенде бир толук термелет. Мына ушул термелүүгө кеткен убакыт термелүү мезгили болот. Эгерде маятникти тең салмактуулук абалдан четтетип туруп кое берип, термелүүнү ошол убакыттан баштап эсептесек, анда бир толук термелгенде четки абалдан оңго четтеп, кайра ошол ордуна келгенде бир толук термелди деп эсептейбиз. Ошого кеткен убакыт термелүү мезгили деп аталат.
Эми дагы бир термелүүнү мүнөздөчү негизги чоңдук термелүүнүн жыштыгы. Термелүүнүн жыштыгын ню тамгасы менен белгилейбиз. Ню барабар n бөлүнгөн t. Ню термелүү жыштыгы, анын бирдиги 1 бөлүнгөн секунда герц. Демек, 1 секунданын ичиндеги термелүүнүн саны термелүүнүн жыштыгы. 1 секундада 2 жолу термелсе, анда 2 герцке барабар. А эгерде 1 секунданын ичинде 5 жолу термелгенде, анын жыштыгы 5 герцке барабар. Эми ушул термелүүнү мүнөздөчү чоңдуктарды пайдаланып көнүгүү иштейли балдар. Азыр узундугу 80 сантиметр маятник 1 мүнөттө 34 термелүү жасаган болсо, лабораториялык жумуш аткарып жаткан окуучу эркин түшүү ылдамдануусунун кандай маанисин алат? Мынакей математикалык маятник дейлик. Математикалык маятник дегенибиз массасы жиптин массасына караганда кыйла чоң болгон, ал эми өлчөмү жиптин өлчөмүнөн кыйла кичинекей болгон узун бышык жипке илинген жүктү математикалык маятник дейбиз. Математикалык маятник термелүү кыймылынын эң жакшы мисалы. Ушул учурдагы силер көрүп аткан математикалык маятниктин модели. Жиптин узундугу 80 сантиметр экен. Маятникти термелтүүгө келтирсек, 1 мүнөттө 34 термелүү жасаган учурда лабораториялык жумуш аткарган окуучу эркин түшүү ылдамдануусунун кандай маанисин алат деген суроо берилип атат. Анда биз эркин түшүүнүн ылдамдануусу ж-ны табышыбыз керек. Бул жүккө оордук күчү аракет этет. Берилишин жазып алалы. Жиптин узундугу 80 сантиметр. Аны метрге айландырсак 0,8 метр болот. Т барабар 1 минутада 34 жолу термелүү жасайт экен. Ушул учурдагы ж эркин түшүүнүн ылдамдануусун табышыбыз керек. Муну табуу үчүн биз математикалык маятниктин термелүү мезгилин формуласын жазып алабыз. Чыгаруу Т барабар 2π квадраттык тамыр астында L бөлүнгөн ж математикалык маятниктин термелүү мезгилинин формуласы. Мына ушул формуладан ж-ны табышыбыз керек. Ж-ны табыш үчүн квадраттык тамырдын ичиндеги ж-ны квадраттык тамырдан чыгаруу үчүн т-ны квадратка көтөрөбүз. Т квадрат барабар 2π-ни дагы квадратка көтөрөбүз. 4π квадрат L бөлүнгөн ж деген формула алынат. Мына ушул формуладан ж-ны табабыз. Мында термелүү мезгили т барабар т бөлүнгөн n-ге барабар. Ж барабар 4π квадрат L бөлүнгөн т квадрат деген формула чыгат. Барабар 4π квадрат L бөлүү термелүү мезгилинин ордуна т бөлүнгөн n деген формуланы коебуз. Бир толук термелүүгө кеткен убакыт термелүү мезгили дедик. Мына ушуну коюп, анда т-нын ордуна т бөлүнгөн n-дин квадратын коебуз. Барабар 4π квадрат бөлчөктүн алымында L көбөйтүлөт. Бөлчөктүн бөлүмүндөгү n термелүүнүн саны бөлчөктүн алымына чыгат. Анда n квадрат болот. Бөлүү т квадрат. Мына ушул формулага коюп эсептөөнү жүргүзөбүз. Анда ж барабар 4π турактуу сан, ал 3,14-кө барабар. 3,14-тün квадраты көбөйтүү 0,18 метр, бул жиптин узундугу, көбөйтүү n-дин квадраты. 34 жолу термелүү жасаптыр. Ошо термелүүнүн саны 34-тün квадраты бөлүү 1 минутаны секундага айландырабыз. Анда 60 секунданын квадраты чыгат. Барабар бөлчөктүн алымында 36.992 метр чыкты. Бөлчөктүн бөлүмүндө 60 секунданын квадраты 3600 секунда квадрат. Барабар 36.992-ни 3600-кө бөлсөк 10,1 метр секунда квадрат чыкты. Демек, эркин түшүүнүн ылдамдануусу ж барабар
10,1 метр секунда квадрат ылдамдануу менен кыймылдаган экен. Математикалык маятниктин термелүү мезгили Ж эркин түшүүнүн ылдамдануусунан жана жиптин узундугунан көз каранды деп. Жиптин узундугу канчалык узун болсо, термелүү мезгили ошончолук чоң болот. Жердин тартуу күчү чоң болсо, анда термелүү мезгили ошончолук аз болот деп айтып кеткенбиз. Мына ошол көз карандылыкты ушундай мисалдар аркылуу аныктап, эсептеп чыгарып алсак болот. Термелүүнүн мейкиндикте таралышы толкун болуп эсептелет. Толкундардын дагы түрү бар. Механикалык толкундар жана электромагниттик толкундар, үн толкундары деп бөлүнөт. Мына ошол толкундардын ичинен биз механикалык толкундарды өтүп атабыз. Механикалык толкундар бул суунун үстүндөгү пайда болгон толкундар жана ошондой эле узун жипти алып, анын бир учун дубалга бекитип, экинчи учунан силке турган болсок, ал дагы толкунду пайда кылат. Мындай толкундар механикалык толкундар болуп эсептелет. Механикалык толкундарды мүнөздөөгүчү негизги чоңдук толкундун таралуу ылдамдыгы В барабар лямбда бөлүнгөн Т. Бул формулада лямбда толкундун узундугу деп аталат. Бөлчөктүн бөлүмүндөгү Т толкундун таралуу мезгили. В толкундун таралуу ылдамдыгы анын бирдиги метр секунда менен чыгарылат. Толкун узундугунун бирдиги метр менен, толкундун таралуу мезгили бирдиги секунда менен чыгат. Толкун узундугу дегенибиз толкун бир мезгилде тараган аралык толкун узундугу. Аны лямбда тамгасы менен белгилейбиз. Эми лямбда барабар В көбөйтүлгөн Т деген формула менен чыгарылат. Т барабар 1 бөлүнгөн ню деген формуланы билебиз. Термелүү мезгили термелүү жыштыгына тескери чоңдук. Эгерде термелүү мезгилинин ордуна ушуну койсок, анда лямбда барабар В бөлүнгөн ню деген формула чыгат. Бул толкун узундугунун термелүү жыштыгы менен байланышкан формуласы. Ал эми лямбда барабар В көбөйтүлгөн Т деген формула бул толкун узундугунун термелүү мезгили менен байланышкан формуласы. Бул механикалык толкундарды мүнөздөөгүчү негизги чоңдуктар. Эми механикалык толкундарды кантип элестетсек болот? Мынакей механикалык толкунду көрүп атасыңар. Толкун таралып баштады. Толкун узундугу кайсыл аралык экен? Толкун узундугу дегенибиз бир толук термелүүгө кеткен убакытты толкундун таралуу мезгили дедик. Мына ошол убакытка бир толкун бир мезгилде тараган аралыкты толкун узундугу дейбиз. Мынакей эки коңшу өркөчтүн ортосундагы аралык толкун узундугу деп аталат. Эгерде толкун тең салмактуулук абалдан чыгып, кайра ошол тең салмактуулук абалына келгенде бир толук термелет. Ошол аралык толкун узундугу болот. Бул толкундун ойдуңу, бул дөңсөөсү экен. Ал эми бул чекиттер толкундун түйүндөрү болот. Мынакей толкун узундугу, толкун бир мезгилде тараган аралык толкун узундугу экен. Эки коңшу өркөчтүн ортосундагы аралыкты алсак болот экен, же болбосо ойдуң тең салмактуулук чекиттен чыккан учурдагы аралыкты толкун узундугу деп алсак болот экен. Толкундун эки түрү бар дедик. Туурасынан таралган толкун жана узатасынан таралган толкун. Толкундун таралуу багыты менен термелүүнүн багыты перпендикулярдуу болсо, туурасынан таралган толкун болот. Силер туурасынан таралган толкунду көрүп атасыңар. Бул болсо узатасынан таралган толкун болуп атат. Толкундун таралуу багыты менен термелүүнүн багыты дал келгенде узатасынан таралган толкун болот. Толкун учурунда балдар карагыла, шарлардын ортосу пружина менен бириктирилген. Эгерде шардын бирин алыстатып кое берсек, пружинага энергиясы берилип, ал кийинки шарга, кийинки шардан пружинага берилип атат. Ушул учурда пружина серпилгичтүү болуп атат дагы, серпилгичтүү чөйрө боюнча термелүү таралып, толкунду пайда кылып атат. Ушул
сиздер көрүп аткан узатасынан таралган толкун экен. Узатасынан таралган толкундарды кийинки мисалдан дагы көрөлүк балдар. Мынакей, толкундун таралуу багыты менен термелүүнүн багыты дал келип атканда узатасынан таралган толкун болот. Эми толкундарга дагы төмөнкү мисалды иштейли. Роялдын жыштык диапазону 90 герцтен 9000 герцке чейин жетет. Абадагы үн толкунунун узундук диапазонун тапкыла. Берилди. Жыштык диапазону 90 герц экен. Экинчи жыштыкты ν2 барабар 90.000 герц деп жазып алабыз. Абадагы үн толкунунун узундук диапазонун тапкыла деп атат. Ушундай жыштыктарга туура келген толкун узундуктарын табабыз. Анда лямбда 1 барабар суроо жана лямбда 2 барабар суроо. Муну чыгаруу үчүн V барабар лямбда бөлүнгөн Т деген толкундун таралуу ылдамдыгынын формуласын жазып алабыз. Ушул формуладагы толкун узундугун тапсак, лямбда барабар V көбөйтүлгөн Т. Т 1 бөлүнгөн ν барабар, анда лямбда барабар V бөлүнгөн ν деген формула чыгат. Мына ушул формулага коюп чыгарабыз. Анда биринчи 90 Гц жыштыктагы толкун узундугу лямбда 1 барабар V бөлүнгөн ν1 барабар. Бул үн толкунунун таралуу ылдамдыгы 340 метр секунда бөлү 90 Гц. 1 бөлүнгөн секундага барабар. Секунда менен секунда кыскарып кетет. Анда бирдиги метр чыгат. Бул учурда толкун узундугу 3,8 метр болду. Ал эми 9000 Гц болгон учурдагы толкун узундугун таба турган болсок, лямбда 2 барабар V бөлүнгөн ν2 барабар 340 метр секунда бөлү 9000 Гц барабар 0,38 метр. Жообу 3,8 метр жана 0,38 метр чыкты балдар. Мына ушул учурда салыштырып көрөлүк. Жыштыгы кичинекей болгон учурда толкун узундугу чоң болду. Ал эми жыштыгы чоң болгон учурда толкун узундугу кичинекей болгондугун эсибизге сактап алалык. Эми кийинки мисалды иштейли балдар. Үндү чагылтуучу тоскоолго чейинки аралык 68 метр. Жаңырык канча убакыттан кийин адамга угулат деген мисалды иштейлик. Биз толкундар чагылат деп айтканбыз. Толкундун чагылышы жаңырыкты берет. Мисалы үчүн аска зоонун жанына туруп, кандайдыр бир аралыкта турган адам кыйкырган учурда кандайдыр бир убакыттан кийин өзүнүн үнүн кайра угат. Үн абада таралып, тоскоолдукка барып учурап, кайра артты көздөй чагылат. Бул учурда жаңырык пайда болот. Жаңырыктын болушу үндүн чагылышы. Ушул учурда үн барып тоскоолдукка жетип, кайра адамга кайрылып келгенге кеткен убакыт. Ушул убакытты эсептеп чыгарышыбыз керек. Берилди. S барабар 68 метр экен. Адамдан тоскоолдукка чейинки аралык 68 метр экен. Жаңырык канча убакыттан кийин адамга угулат? Убакытты табышыбыз керек. Дельта Т барабар суроо. Муну чыгаруу үчүн дельта Т барабар 2S бөлү V үндүн ылдамдыгы. Дельта Т барабар 2 көбөйтү 68 метр бөлү 340 метр секунда. Метр менен метр кыскарып кетет. Секунда бөлчөктүн алымына чыгат. Барабар 0,14 секунда чыкты. Бул формулада эмне үчүн 2 көбөйтү S деп алдык? Себеби үн барып кайра келгенге кеткен аралык болуп аткандыктан 2 көбөйтүлгөн S деп алдык. Жообу 0,14 секунда чыкты. Эми төмөнкү суроолорго жооп берели. Кулакка угулган үн толкундарынын жыштыгы канчага барабар? Адам 16 Герцтен төмөнкү жыштыктагы үндү угабы же 16 Герцтен 20.000 Герцке чейин, же болбосо 10 Герцтен 40.000 Герцке чейин, 20 Герцтен 30.000 Герцке чейинки үндүн кайсынысын кулак угат? Бул суроонун туура жообу Б экен. Кулакка угулган үн толкундарынын жыштыгы
16 герцтен 20.000 герцке чейин экен. Кайсы чөйрөдө үндүн таралуу ылдамдыгы кичине болот? Абада, сууда, темирде жана жыгачта. Бул жооптордун кайсынысы туура? Кайсы чөйрөдө үндүн таралуу ылдамдыгы кичине болот? Абада үндүн таралуу ылдамдыгы кичине болот экен. Биз айтканбыз, толкун чөйрөдө таралат деп. Чөйрөнү термелтүүгө келтирет дагы, чөйрө термелүүнү кандайдыр бир аралыкка чейин алып барат. Абасыз мейкиндикте толкун таралбайт дегенбиз. Абанын молекулалары бири-биринен алыс жайгашкандыктан абада үндүн таралуу ылдамдыгы кичинекей болот экен. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен механикалык термелүүлөр жана толкундар жөнүндөгү негизги түшүнүктөрдү кайталадык. Механикалык термелүүнү жана толкунду мүнөздөочү чоңдуктарды өздөштүрүү үчүн көнүгүүлөрдү иштедик. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.